Жолго чыгарда ошол машинабызды саттык. Ар бир кишиге $7,500 деди. Сизди Америкага биз киргизип коебуз деди. Мексика жолу дүйнөдөгү эң кооптуу маршруттардын бири деп эсептелет. Ортомчунун аты Нурлан эмес, анын аты Рустам уулу Дастан болгон. Милицияны кармап кошко алып кеткен. Биринчи эки адам жөнөтүп көрөт. Мексикага кетирем деген ал эки адам учурат. Аркасынан дагы бир үчөөнү жөнөтөт. Ага дери мен өзүм аракет кылгам кеткени. Үй алайын деп бир аз топтогон акчалам эле. Өткөн жылы 120га чукул өзбекстандык АКШдан депортация болгон. Turkish Airlines компаниясы Борбор Азиялык жүргүнчүлөр үчүн эрежелерди катаалдаштырды. 2022 жылы Мексика-Америка чекарасында 680ден ашуун адам дайынсыз жоголгон жана каза тапкан. Квартирага, отелге эч кандай акчабыз калбай, жеп ичкенге акчабыз калбай, айла жок өз мекенибизге келгенге аргасыз болдук. Жакында эле Түрк бийлиги Борбор Азиялыктарга Түштүк Америкага барууну кыйындатты. Бул АКШга мыйзамсыз баргандарды азайтуу, мыйзамсыз миграцияга каршы күрөш максатында жасалды. Анткени Түркия Мексикага кетүүнүн эң негизги жолдорунун бири. Азыркы учурда дал ушул Мексика аркылуу Америкага кетем деген 50-60 кыргызстандык уча албай калганы белгилүү болду. Алардан тыш 10 чакты адам медиа хабка ортомчуга алданып ара жолдо калганын айтып кайрылды. Алар үй бүлөлөрү менен Түркияда 2 ай жатып, айрымдары Түштүк Америкага чейин жетип, артка кайтарылган. Аларды алдаган ортомчу ким? Кооптуу Мексика жолун эмнеге тандашты? Канчалаган долларларынан кол жоштоо алдыда кенен айтып берем. Атым Нурайдай. Бул видео бекер эмес. Лайк басып, пикир жазып, бизге катталыңыз. Атын атагысы келбеген каармандар Америкага кетирчү адамдарды Telegram каналдан тапкан. 37 жаштагы Назира үй бүлөсү менен 1 жыл мурун Америкага кетүүгө ниеттенип, өткөн жылдын декабрь айында даярдык көрө башташат. Биз өзүбүз эч жерде деле иштеген эмеспиз. Өзүбүздүн үйдө жеке ишкербиз. Эми кичинекей болсо дагы мындай майда чүйдө иштерибиз бар. Ошолор менен өзүбүздүн ак эмгегибиз менен жер участогун алганбыз, үй салабыз деп, өзүбүздүн ак эмгегибиз менен чогултуп машина алганбыз. Жолго чыгарда ошол машинабызды саттык. Тез аранын ичинде арзан баада сатып жибердик. Андан тышкары менин өзүмдүн бир тууган жездем бар. Ал дагы жеке ишкер. Ошондон карызга акча сурадык, $20,000. Ошонун баарын акчаны санап бергенбиз. Схема кандай болгон? Телеграмдагы Камаро кайманатындагы адам Назираны Бишкектеги BS Travel туристик компаниясында Альбина аттуу кызга жиберген. Компания билет сатып бергенден кийин Telegram каналда гид деп атап коюшкан Нурлан аттуу ортомчу андан ары үй бүлөнү Түркияда Мексикага кетирмек. Биздин ушул компаниянын ошол жакта эмебиз бар деди. Бир жигит бар, Турциядан силерди тосуп алат. Ошол болгон ар кете турган жолуңарды түшүндүрүп берет. Ошол жерден ары кетесиңер деди. Биз ошого макул болдук. Булар өздөрү кетирет окшойт деген ишенимге кирдик. Ал айтты, тезирээктен акчаны алып келип бергиле. Ар бир кишиге $7,500 деди. Тезирээктен алып келип бербесеңер билет жок калат деди. Биз ал жактан чыгып эле тезден болгон үйдө сата турган нерсебиздин баарын сатып, акчабызды топтодук дагы 19 декабрь 23 жылы ошол Альбинанын BS Travel'га апарып $29,500 санап бердик ошол жерден. Санап бердик дагы 19 декабрда. И 26 декабрга бизге Стамбул шаарына билет алдык. Ал Стамбул шаарына билетти өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн алдык, $7,500 тышкары. Ошон менен 26 декабрь күнү Стамбул шаарына учуп кеттик. Альбинанын айтуусу боюнча аяктан бизди бир жигит тосуп алып, 28 декабрда бизди учуруп жибермек. Бирок бар ойлогондой болгон эмес. Стамбулдан үй бүлөсү менен Барселона аркылуу Колумбиянын борбору Боготага учуп барганда, андан кийинки рейске миграциялык кызматкерлер отургузбай, артка кайтарып салган. Аяктан 18 саат отургандан кийин миграционный службанын адамдары келип бизди документтерибизди текшерип, силер Ла-Паска учмак экенсиңер, бирок Ла-Пастан деген самолетуңар учуп кетти. Силер эми кайра Сан-Сальвадорго билет алган экенсиңер, эмнеге аяка алдыңар деп бизди апарып камады дагы. Эртеси күнү бизди кайра Барселонадан Стамбулга сала турган билетибизди дайындап, артка билетибизди кайтарып дагы бизди салып жиберишти кайра. Үй бүлө кайра Стамбулга учуп келгенде Америкага кетирем деген Нурлан күтө турууну суранган. Бирок ошо ойдон байланышка чыкпай койгон.
Ортомчунун аты Нурлан эмес, анын аты Рустам уулу Дастан болгон. Бизге кайрылгандардын айтымында ал аркылуу кетебиз деген 50-60 адам дагы деле Стамбулда күтүүдө. Назиранын үй бүлөсүн Түркияга кетирген Best Travel компаниясы негизинен билет сатып, кыргызстандыктарга чет өлкөдө тур уюштуруу менен алектенет. Мыйзамсыз миграцияга кетирип жаткандар менен кандайча байланышта болуп калганын тактоо үчүн кеңсесине бардык. Биз менен эч кандай байланышыбыз жок. Ал деле биз деле ошол майрами пайкадай пострадавшийбиз да. Алар башында мындай болгон. Группада реклама кылып, телеграмда группалар бар да, билесиздер да. Ошол группада реклама болгон. Ушундай биз кетиребиз Америкага деп. Анан кийин Альбина ошол неме менен байланышып, Нурлан менен биринчи 2 адам жөнөтүп көрөт. Теги немегечи Мексикага кетирем дегенде ал 2 адамды учурат. Аркасынан дагы бир үчөн жөнөтөт. Нурлан мененчи. Ортобузда эч кандай договор, эч кандай сговор жок да. Анан ал 3 адам дагы кетирет. Ошол моментте, бир моментте биз жок болуп калдык. Бул ошол группадан эле ошол Камаро деген реклама кылып, анан кийин элдер келип билет алып бер дейт буга. Анан через Нурлан болот дейт. Хорошо дейт, кассага акчаны берет. Бул ошо $300 алып калат да, $7200 тиги инисине бере берет да. Расылгачы. Мурун ал өзүнүн клиенттерине билет алчу да, менден. Несколько раз он у меня выкупал. Но анын деген ошол раньше гид катарын билчүк негизи. А потом ушинтип условиялары менен ушинтип өзүн тосуп алып, анан тияка неге Никарагуага чейин аларды жеткирем деп өсүп айткан да негизи. А без оснований я их к ним не перенаправляла. Биз аларга бирөөсүнө дагы Мексика консультация берген эмеспиз. Бул жерде Никарагуа деген мамлекет. Вот көрсөңөр, да. Целях туризма. Альбина акчаларды ортомчу Нурландын инисине берген. Компания өзүнүн ишмердүүлүгүнөн чыкканын мойнуна алып, моралдык жоопкерчилиги бар экенин белгиледи. Жана мыйзамсыз миграцияга тиешелери жоктугун айтып, жабырлануучу катары Нурландын үстүнөн милицияга арыз жаздык деп кошумчалашты. Никарагуа Мексика аркылуу Америкага жетүүнү көздөгөндөрдүн маршруттук жолдорунун бири. Америкадан башпайник издегендер Латын Американын оңго чукул өлкөсүн азаптуу жолду басып өтүп, 1-2 ай дегенде араңдап Америкага жетет. Жол картасы аталган телеграм каналдарда так көрсөтүлүп, АКШга жеткендердин ой пикирлерин салып турушат. 5000ге чукул адам отурган телеграм каналда кооптуу жолду басып өткөндөр, кеткени камынгандар, же кете албай ара жолдо калгандар, үй бүлөлүүлөр, Орусияда жана башка мамлекеттерде миграцияда жүргөн кыргызстандыктар отурат. Өз ара активдүү сүйлөшүп, маалымат алмашып турушат. Ортомчулар дал ушул каналдарда каймана аттары менен олтуруп, консультация берип кардартабат. Бизге кайрылган Кыргызстандын 7 дуанынан АКШга кетмекчи болгондордун тагдырын дал ушул телеграм канал бириктирген. Кээ бирөө мал мүлкүн сатып жалгыз кетмекчи болсо, айрымдары көп жыл Орусияда миграцияда жүрүп, Америкага бет алгандар. Алардын бардыгы киши башына $7,5 миң Рустам Дастан уулуна, жубайына, инисине акчасын карматкан. Каармандарыбыздын бири Иорданияда 1 ай, Дубайда 1 жума жатып, ортомчуга алданганын билгенде Кыргызстанга кайткан. Номерин телеграм каналдан алгам. Сүйлөшкөндө ал мынтип айткан. Стамбулга келесиз байке. Стамбулдан мен сизди Америкага чейин учурам деген. Сизди Америкага биз киргизип коебуз деди. Мага жол, пол, карталарын деле айткан эмес. Границага алып барып коебуз, калган жагын наракка сиз өзүңүз кирип кетесиз деген да. Ошо Тихуана жактан, ошол жактан киресиз байке деген да. $11,200 бердим, $800 Манагуага барганда ошол жерден силерди Мексикага киргизе турган адам бар, ошолор $800 бересиз, калганы уже полный Америкага чейин өстөр алып кетет деген. Негизинен каармандардын Америкада күткөн адамы болгон эмес, барып тамак аш жеткирип, же таксиде иштесек Орусиядагыга караганда батыраак бутка турабыз деп ойлошкон. Менде негизи немеде иштечүмүн? Москвада, Россияда. Үй алайын деп бир аз топтогон акчалам бар эле, бир 4 жыл, 5 жыл болгон да, 5 жыл болуп калган. Келсем ошо акча жетпейт. Тиякта иштегенде эмне, бияка эле келбейсиңби деп ушундай совет болгон. Мейли эми биякта кетип аткан, негизи барайын деген ой жок болчу. Баардык кымбатчылык, айлыктан эме, анан кой кете берейин, ошол эле баралы деп. Неме бергем себеби ошол гарантия бар деди, канча жолу разворот болууга неме болсоңор да учура беребиз депчи. Буга чейин эмне иш менен алектенгенсиз? Анан Мексика аркылуу Америкага барыш ой сизге кайдан келди? Мен бул убакка дейин Москвада иштегем, өзүм основной 4 жыл, 5 жыл ал жакта иштеп жүрдүм. Бул убакка дейин эле мен уже план кылгам. Мен информация бар эле, кандай кетиш керек, эмне кылыш керек. Америкага план кылып жүргөм мен өзүм.
Ага дери мен өзүм аракет кылгам кеткени 1 жыл мурун 2023 майда ошо жазында аракет кылгам. Алында ошо компанияларга кайрылгам. Work and Travel деген окуу аркылуу жөнөтчү ошондой жерлерге баргам. Эч кандай мындай тыянак чыккан эмес да. Легалдуу кетейин деп Легалдуу аракет кылгансыз. кылгам башында, ооба. Виза алган аракет кылгам, отказ келген. Мен деле ушул элге окшоп алданып калдым, үй бүлөм менен, 2 балам менен. Анан мен 28.600 бергем доллар мененчи. Анан биз деле айтты, ошо мен 25 январда бердим. Анан ал Нурлан айтты мага, 20 күн күтөсүз акчаны бергенден кийин деди. Анан хорошо деп мен 25 январда акчаны бердим. 12 февралга эме алдым, билет алдым. Стамбулгачы өзүмдүн акчама. Анан Стамбулга учуп бардым. Мен айтты, сиз 12 учуп келе бериңиз, 15 учасыз деп. Анан 12 учуп бардым, 15 күттүм, келген жок, чалдым, өчүк телефондору. Келинчеги бар, Салтанат деген. Ал киши менен да эмеде болчук, байланыста. Ал кишиге чыксак, ал дагы ошентип эртең учасыңар деп ошентип бизди алдап 1,5 ай жаттык Стамбулдачы. Анан квартирага, отельге эч кандай акчабыз калбай, жеп ичкенге акчабыз калбай, айла жок өз мекенибизге келгенге аргасыз болдук. Жабыркагандар менен телеграм каналдардагы админдер сүйлөшүп, жол жакшы болорун айтып, ишендирип турушкан. Кара жолдо калгандар Мексика маршруту өмүр үчүн кооптуу экенин түшүнүшкөн дагы эмес. Акыры үмүтү үзүлүп, Кыргызстанга кайтып келери менен Рустам уулу Дастандын үстүнө милицияга арыз жазышкан. Каймана аты Нурлан, тагырагы Рустам уулу Дастан Стамбулдан Кыргызстанга депортация болуп келери менен Бишкектин Манас аэропортунан мурунку Ошто алдамчылык боюнча козголгон иштин негизинде милицияны кармап Ошко алып кеткен. Ош облустук милициясы ал 2018 жылдан бери издөөдө жүргөнүн, 2 адамды 4,5 миллионго алдап Түркияга качып кеткенин билдирди. Рустам уулу Дастандын үстүнөн алдамчылык боюнча Бишкекте дагы кылмыш иши козголуп, учурда Ленин райондук прокуратурасы ишти кароодо. Жыл сайын Америкадан башпаник, жакшы жашоо издеп, дүйнө жүзүнө миңдеген адамдар агылат. Өткөн жылдын декабрь айында АКШ бийлиги Мексика менен чек араны рекордтук көрсөткүчтөгү 300 000 адам кесип өтүүгө аракет кылганын жарыялаган. Алардын арасында борбор азиялыктар жүздөп саналат. АКШ бийлиги алардын чек арасы мыйзамсыз миграцияга жабык экенин эскертип, коопсуз жана мыйзамдуу жолду тандоого чакырып келет. Мындан тышкары 2021-2023 жылдар арасында өлкөгө мыйзамсыз кирүүгө аракет кылган 13 000 өзбекстандык жаран кармалганын билдирген. Март айында 70тен ашык, өткөн жылы 120га чукул өзбекстандык АКШдан депортация болгон. Алардын бардыгы АКШга Мексика аркылуу кирген. Негизинен борбор азиялыктар бир гана Мексика маршруту менен эмес, Германия, Венгрия, Европа өлкөлөрү аркылуу кеткен жолдор бар экенин ишендирген. Ортомчуларга алданган учурлар социалдык тармактарда айтылып жүрөт. Кыргызстандыктар Түркияда 3 ай визасыз жүрө алат. Бул себептен Түркия популярдуу жолдордун бири катары эсептелет. Муну билген түрк бийлиги жакында эле АКШ чек арасын мыйзамсыз кесип өтүүнү чектөө максатында Америкага барууну кыйындатты. Turkish Airlines компаниясы Түркиядан Түштүк Американын Венесуэла, Мексика, Колумбия, Куба, Панама, Бразилия мамлекеттерине багыт алган борбор азиялык жүргүнчүлөр үчүн эрежелерди катаалдаштырды. Ага ылайык жүгү жок, мейманканасы брондолбогон, артка билети жок жүргүнчүлөр аэропорттон өткөрүлбөйт. Мындай талап транзиттик каттамы 1 суткадан ашык болгон жүргүнчүлөргө да коюлат. Бул эрежелер Turkish Airlines компаниясы менен Стамбул, Анкара, Анталия шаарларына бара турчу Кыргызстандын жарандарына дагы тиешелүү. Буга чейин Мексиканын азаптуу жолу тууралуу Медиа Хаб кыргызстандыктардан интервью алып, жарыялап келгенбиз. Мексика жолу дүйнөдөгү эң кооптуу маршруттардын бири деп эсептелет. АКШнын чек арасына жеткенге чейин адамдарды мексикалык уюшкан кылмыштуу топтор кармап алып, акчасы менен бар мүлкүн тартып алгандан кийин алардын жакындарына байланышып, акча талап кылган окуяларда көп катталат. Же болбосо адамдар токойдо дайынсыз жоголуп, сууга чөгүп, чөлдө күндүн ысыгынан каза болушат. Эл аралык миграция уюмунун маалыматына караганда, 2022 жылы Мексика-Америка чек арасында 680ден ашуун адам дайынсыз жоголгон жана каза тапкан. 2024 жылы 4 марттан тартып, Кыргызстандагы Америка элчилиги Кыргызстандын жарандарына туристтик жана бизнес визалардын мөөнөтүн 10 жылга узартты.
Аны менен катар узак мөөнөттүү визаны 100% кепилдиги менен алып беребиз деген компаниялар дагы көбөйдү. Эч бир компания визаны алып берем деп кепилдик бере албайт. Мындай уадаларга ишенбеңиз. Аты жөнүм Нурайда Эжекшанова. Алдабаңыз, алданбаңыз. Америкага бет алган адамдарга бул видеону сөзсүз жөнөтүңүз. Пайдалуу маалыматты таратканы жардам бериңиз. Көрүшкөнчө.